жер менен тамашалашмак турсун. Мындай кичине кыйшык сүйлөп турган болупту да. Өмүр бою эркинден ажыратылган деген сөз уже адам психологиясы уже бузулган кишилер да. Биздин кызмат көзгө көрүнгөнү менен өтө татаал иштепчи. Көзгө көрүнбөйт чынында. Бирок татаал да. Бул жер менен тамашалашмак турсун. Мындай кичине кыйшык сүйлөп турган болупту да. Бул жерде анткени өмүр бою эркинден ажыратылган болот. Булардын эмне ойлоп жатканын даже эч ким билбейт да. Ошон үчүн аябай кооптуу жер. Основной жумуш бул жерде башталат да. Бул кароо бөлмөсү биринчи пост деп айтылат. Бул жерден текшерилип, ар бир кызматкер текшерилип, кирип аткан кишилер бул жерден текшерилип, анан келет. Бул биринчи күзөт деп айтылат. Сиз ошондо бияктагы кызматкерлерди карайсыңар? Кызматкерлерди карайм мен. Топтун кызматкерлерин ага көзөмөлдөчүсү болом. Мен өзү армияга аскердик кызматка келип эле калып калгам. 8 жыл иштеп кеткем. 39 жашымда келдим да. Кайра. Мен жаш кезимде жакшы эле жакын болчумун баарына. Өзүм мектепте 5 деген маммен бүткөм. Юридикалык академияны аяктагам. Анан кийин би конкурсту мектептен деле академиядан деле калтырган эмесмин да. Бияктан деле өзүм ошо чыгармачылык жерге өзү жакыныраак. Андан кийинки бияк текшерүү өткөрүү жайы экинчи күзөт болуп эсептелет. Бул жерде келген сотрудниктердин, келген кызматкерлердин видео наблюдение ошол жерден карап, ким каякта, эмне кылат, болгон күзөтчүлөр ошол жерге келип доклад беришет, ошол жерге баяндашат да. Основной жумушубуз ушул жерде өтөт биздики. Бул жерде 24 саат 3 камера күйүп турат. Бул жерде айгай белгилери бар. Өрт чыкса өрт коопсуздугу боюнча кнопкалар бар, ошол жерде жашкан. Күнүңүздүн канча бөлүгү биякта өтөт? Күнүм негизи 3төн 1 жерде өтөт да. 3төн 1. Биз бир күн иштейбиз. Эртесин түнкү нөмөткө келебиз, 2 күн эс алабыз. Кайра күн, экинчи күнү түнкү нөмөткө, анан 2 күн эс алабыз да. Күн нөмөттөн чыгып, бир күн түнкү нөмөттөн чыгып үйгө жеткиче уже түштөн кийин болуп кетет да. Ал күн эс алып, бир күн убактым бар. Өзүм машинанын компьютерин жасайм да. 2005-жылдары билесиздер, ыңгылаппай революция болгондо ошол кездеги окуя аябай эсте калган. Ал кезде биз жаш кез болчубуз. Бул жерден айгай көтөрүлдү. Бул жерден бир машинанын машинаны суруп алып чыктык. Кетип баратабыз. Объездной барго. Ошол жерден бурулганда эле бизди аркыбыздан милиция кызматкерлери угуп келди. Көрсө бирибиз машинабыз эшик капкараңгы. Машинабызда свет жок, бир эмеси фарасы жок. Болбосо тиги жерде Молдавановкада айгай көтөрүлүп атат. Биз болсо турабыз блокпостто. Ошол жерде баарыбыз ошондо бир эме алганбыз да, сөгүш алганбыз да. Бизге сөгүш ал кезде аябай катуу тийчи да. 6 айга чейин айлык маянгадан кесип коет да. Бул жерде азыр соттолгондорго келген адамдарга жолугушуу бөлмөбүз бар биякта. Кыска мөөнөткө, анан узак мөөнөткө да келишет. Азыр кыска мөөнөткө келген жолугушууну көрсөтүп коеюн силерге. Кыска мөөнөткө ушул жерге келип жолугушат. Бул жерде бардыгы бар, отургучу бар, столу бар. Бул жерде ажатканасы, кол жуган жери. Бизде дагы эмелер бар да. Террористтер бар тияк жакта, сакыректер. Алар Очолоңунда соттолгондор бар аркы жагында. Узак мөөнөттөгү болсо 2-3 этаж. Өзүм келинчегим дагы негизи кесиби биолог. Бирок экөөбүз сүйлөшүп, мен аябай чачадым дейт да. Лабораторияда отурганда мен давай тез жардам кызматына кирип иштеп көрбөйм деп атайын барып фельдшердин окуусун окуп, азыр тез жардам кызматында иштейт да. Балдарым уже эң чоң уже 9-класс, кичинекейим 2-класс, 2 эркек, 2 кызым бар. Алар эми уже чоңоюп калганда эми өзүлөрү да. Биз жумуштан келгенбиз бүтөт, жумуш жок болгондо. Биз экөөбүз кээде
нөмөткө туруп калганда кадимкидей өзү баягы самостоятельный болуп калышат да. Шал коркуш керек деген болгондо 99% коркуп иштеш керек. Коркмойнчо иш болбойт, тарбия болбойт. Чынын айтып. Булар аябай коптуп эле эмеди, анткени өзгөчө режимдеги абакта жатыр. Өмүр бою эркинен ажыратылган деген сөз уже адам психологиясы уже бузулган кишилерде. Анан 99% кооптуу. Албетте эркек балага өзү мекенге кызмат кылуу негизи милдет да. Биздин кызмат көзгө көрүнгөнү менен өтө татаал иштепчи. Көзгө көрүнбөйт чынында. Бирок татаал да.